Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, урматтуу достор, урматтуу биздин Муз ТВ каналыбыздын көрүүчүлөрү. Чүй областында жүрөбүз туугандар. Чүй областы Сокулук району туугандар. Медет Таксырдын аттарын тартабыз. Медет Таксыр адаттагы жумушун баштап туугандар. Ушу чүй өрөөнүнөн аттарды чыгарууну баштады. Медет ака, ассаламу алейкум. Жакшысызбы ака? Жүрөсүзбү? Тынчсызбы? Ден соолуктар ака? Жакшы, рахмат. Иштериңиз болтабы? Аллага шүгүр. Ден соолук кантек, ошону бир кичине мындай жарым мүнөт сүйлөп бериң ака. Аллага чексиз шүгүр. Кичине мындай сыркылып калыпсыз, а? Аллага шүгүр кылам, Алла көңүл бурганыначы. Канча деген пендени урутпай жүрөт, жакшы эт, ал жакшы нерсе. Бирок анын арасынан бөлүп, Алла таалама көңүл буруп, Аллага өзүнө ибадат кылдырып аткан Аллага чексиз шүгүр. Аллага шүгүр. Кыскасы баары жакшыбы ака? Аллага шүгүр, жакшы баары. Жакшы аттар менен Кудай кааласа бүгүн чыгат экенбиз. Эки ат көрсөтөт экенсиз, а? Ооба. Эки атты көрсөтөбүз. Эки ат көргөзөм. Бирөө буйдон менен мына чиста кропкалар аргындашылган жылкыдан. Аргындашкан. Ушу менимче мына биринчи номердеги атыңыз гүлүк чалышпы дейм да ака. Келе бургун ат. Кана бери алып кетчи. Бычымын кара. Бычым. Бул каяктан келген, кандай породадагы ат ака? Ошону айтыңчы. Мунун буйдон менен мына буйдон менен чиста кропкалар бар го, байге чабылган. Чика. Аттын фигурасына кара. Жанагы турушу эле бир өзгөчө экен да. Жашы кандай болду? Жашы 4 жаш, жаңасы. Жаңасы. Келечеги Кудай кааласа алдыда экен да бул аттын. Өтө күлүк нерсе. Куштугу, не кылгандары, аттын повороттору, баштар элпектиги өтө сонун. Сонун ат тарбия болгон. Ат дагы сөөгүн жали, бул дагы жарат. Бул ат семиздикке кирбейт. Улак көргөн атпы бул? Жок, бул аз-маз неге чабылган экен. Эми негизи улагы тамайды айтылбайт да, эми 4 жашар. 4 жашар. 3 жаш 4 жаш тамай дейт, ал тамайга айтылбайт. Тамай деп билесиң, ортодо ушунча туруп 1-2 саат туруп улактап чыккан тамай дейт. Кайнап турган жерде туруп неме болгон да? Аттын пычымы, күлүктүгү, аттын жүрөгү, аттын урганы, повороттору өтө сонун. Жакшы, немеси жакшы экен ака. Бычымы экен да? Бычым өтө сонун. Ушунчалык эмес. Казакча айтканда бүтүмү деп койчу эле. Караңыздар, аттын турушу. Бою 1.60 канча дедиңиз? 1.63 бою. 1.63 сантиметр жаныбар. Мына тумшугунун кууштуктары, туяктарынын узундуктары, мындай узун. Мына сыяктын бай билеген. Бай билектери. Узундугу кара, күлүктөрү кирет. Арканкы эки туягы, алдыңкы сол туягындагы бар экен. Каймана тургандай экен. Жүрөк кашка деп кайманат. Жүрөк кашка. Кашкасы турат. Мурдун учунда кашкасы бар экен ака. Жегендери, ден соолугу кандай? Аябай жакшы. Пели да аябай жакшы. Адамга жакын жылкы жаныбар. Тээп читебейби ака? Жок. Күлүктүгү өтө күлүк. Буну тандап алдыңызбы ака? Тандап алдым. Жашы 2 жашында буну байге чабабыз деп таптап, ошол маалда казайын ооруп да калган экен. Анан мен карап жактырып алдым чын. Жактырып алдыңыз. Биз алды сатты кылабыз. Ооба. Эми жакшысын десеңиз, а? Эми Кудай кааласа жакшы бардыгы тегиздигин, тазалыгында. Бизде алган адам күйбөс экен. Ушунча 1000 адамдын, 1000 адамдын рахматын алып атабыз, дагы алабыз деп ниеттебиз иншалла. Жакшы ака. Эми ушунча бир ушундай немеде бир суроо жаралып калып атат ака. Канча ат саттыңыз ака? Ушуга чейин. Ыңгайсыз эмеспи суроо? Жок, ыңгайсыз эмес. Ыңгайсыз эмеспи ака? Эл бар көрүп, эл билип турбайбы? Эл билип көрүп. 3000 аш саттым окшойт 5 жыл ичинде. Канча мамлекеттерге кетти ака? Алды Афганистанга чейин кетти. Алды Афганистан. Бул жагы Казакстан, Тажикстан, Өзбекстан, Кыргызстан булуң бурчтарына. Эми билбейм, Афганистан туугандар да калгандар дагы алып келип берди деп случай болуп да жеткире албай атабыз. Тажик туугандар, Өзбек туугандар, Казак туугандар алып атат. Эми Аллага шүгүр жакшы. Жакшы ака. Эми берекесин берсин эми. 1 жылдан бери ооруп не болуп калбады. Анан ушу нерселерди чыгарып атам. Бул жакшы нерселерди. Бул аттын туягы тазабы? Туягы 4 туяк таза жаныбар. 4 туягы таза. Баасын кандай жөндүү баада коесузбу ака? Мен билем, кимге жөндүү эмне, мен оюмда жөндүү эле коем. $3400 койдум. $3400. Баракелде. Эми bundan дагы аз-маз көңүл сапканга аракет кылам. Кеми болот, а? Эми кемитип берем бир аз.
Бирок атты карачы, атты өтө сонун, өтө тез, өтө сонун. Буну бир коюп койсок болобу болбойбу? Ал аттын суруп калды эле. Кое бергенге, мисалы мен гарантия берем, бүтүнөчү аттын күлүктүгүнө эч тайманбай. Ака бир мына ээрди чечип көрсөтүп койсок кандай дейсиз? Несин? Ээрди. Макул Бир көрсөтүп койбойлу, а? Ака бир чечпейсизби? Тарс чече коебу. Тура айтасың, кээ биргилер Үстүн көрөлү дейт да. Жуурду. Кел балдар. Так. Мен карап турайын. Мына туугандар $3400 ака, а? $3400. Кеми болот? Чын көбү күйгөндөр бар экен, жогорлорду берип койгондор бар экен. Мына үстүндө бир көрсөтүп коелу. Тактык үчүн, ака? Ооба, тактык болуп. Караңыздар. Мына кара аттын несине карасаң. Бир тишин көрсөтүп койсок. Тиши. Жаңа Алды сайып үстү жок экен. Бул биринчи номердеги ат болду, ака? Бул биринчи номердеги болду. Мына атты кара. 3400 менимче баа эң сонун баа коюлду туугандар. Атты тарбиялап жакшы кылам дегендер, күлүк издегендер. Бул ат быйыл дагы сөгүн жарат, ийгиз бар сөгүн жарат. Дагы чоңоет, а? Жоонуна да кететтен бул, а? Ооба, кетет. Кечки улуратта көрдүм, азын экинчи жагынан баштай электе жакшычы. Ошентиптир. Кеч туулуп калган эмес. Бирок мына кулакты көрдүмү, камыш бак дейт да буну. Бул күлүктүгү белгиси. Аттын кабагын кара. Алиге не деп коет? Бизде ток кабак деп коет да. Ток кабак. Коркпойт. Бул кашага салсаң дагы, темонтко салсаң дагы эчтек болбойт да. Болду ака, кийинки атка өтөбүз. Мына туугандар, биз экинчи номердеги атка келдик. Экинчи аттын кандай экенин азыр Медет ака өзү айтып берсин туугандар. Медет таксыр маалыматты берсин, сиздер көрүңүздөр, аттарды чекеден жактырып жакканын сүйлөшсөңүздөр болот туугандар. Азыр маалыматты алалы. Медет ака, бунуңуз боюнча, экинчи атыңыз боюнча ака? Экинчи ат боюнча бул данчак. Данчак ат. Азыр мына келсең. Мына нелери, пешенесиндеги булчуңдары десеңиз, а? Булчуңдары, жалдары, суюк жалы, сиет, бүтү. Чөп келет. Ошондо кандай таза данчак дейсизби ака? Таза данчак. Таза данчак. 5-5-кеде чабылган ат. Улагы дагы жакшы. Улагы дагы жакшы. Өтө катуу ат. Мына үстү жаңы турба моюнда. Токтомчу, мында көрсөтөйүн, а, элге. Турба моюн. Аттын моюнун караңыздар. Моюну узун ат экен. Бою 1.63, 1.64 ушундай. 63-64. Ооба, ушундай. 60 менен 65 аралыгында биздин тарса. Бул аттын жашы кандай ака? Жашы канча? Жашы 7 жаш. 7 жаш. 4 асы экен да? 4 асы. 4 асы. Мына туяктарынан 8 деген бай билектерин көрүп. Караңыздар туугандар, айландырып баардыгын көрсөтөйүн. Эми ака, бул каерде чабылган ат? Ошону айтыңчы. Бул жакта эле. Ушул бишке чүйдө эле. Чүйдө эле чабылган. Бул жакта чабылган ат. Анан таза, 4 биягычы. Бул данчактар өтө жүрөктүү келет. Өтө келет. Курч болот да өзү, курч. Туягынын жеңилдиги жакшыбы? Туягы жеңилдиги. Мына айтып турбайбы, бай билектер айтып турбайбы жеңилдиги. Чапсак кандай болот ака? Чабып мындай. Азмаз кичине коюп, кичине нары бери көрсөтчү, поворотторун, аттын жылоолорун. Бул азыр өтө мындай суу элек ат, а? Ат жок. Катуу суу элек. Көп бастыр элек тат. Мына достор. Аттын 60-төр нелери жакшы да, өзү мыкты табат да. Ат үйрөнгөн ат да. 5ке чабылган эмеспи? Көп бөлүгү. 5-5ке hem чабылган. 5-5ке да чабылган. Аттын омуросун көрбөйсүзбү, башын? Караңыздар туугандар. Кыска да омуросун көрбөйсүз, чаппай эле. Жылоолорун көрсөтүп кой, жылоолорду. Мына достор, аттын ат бирок жөскө. Катуу экен, а? Катуу. Мына несинде кармасам, жөс көрсөтөт, бул данчактар ушундай болот. Мына дене чымыр дене дейсизби, а? Чымыр дене, мына бүчүн болуп турбайбы, мына нелеричи. Аттын эмне көрүнгөнү, аттын мына алдыңкы колунда кеңирлиги, мына бай билектерин көр. Эки туяктын аралыгы, көкүрөгүнүн кенендиги. Жегендери жакшыбы ака? Жегени жакшы, аябай. Жегени жакшы. Эч андай айыптары жокпу? Тээп тиштеген, андай айыптары. Улакта тиштеп, секирип, жок. андай жок. Андай жок. Ат чындыгы алганда
Bizim Kırgızстанга негизи мына теке булактарга каная турган ат. Теке булактарга? Теке булактар каная Өтө турган. чоң жыйынгачы? Анан эми чоң жыйындарга эми аз аттар чоңоюп кетпеди. Чоңоюп кетти, балалар чоң. өсүп кетпеди. Эми аз бою 63 дегениз менен бул ham чоң ата болуп кетти. Бирок жаныбар кайсы топто болсо дагы жанын до конца турат да жаныбар. Бара турган жерине чейин барат. Барат, өтө каттуу ат. Анан кийин Өзбекстан тарапы эми мындай аттарды экинчиге деп коет да. Аркага да? Аркага конкретен жарай турган ат да. Туяктар таза, шишиги жок экен. Төрт биягын тартып дамыр. Төрт биягын көрсөтөйүн. Такага жоош. Такага жоош жаныбар. Мына аттын субагайлыгында. Крышкасы бар бака бул данчактын? Бул данчак 5 кашка деп айтылат да. 5 кашка эле. 5 кашка данчак. Жакшы экен. Анда бунун дагы бир баасына келип токтолобуз ака. Баасы канча? Баасын Экинчи номер. баасын 3200 доллар койду. 3200 доллар. Мына туугандар, менимче Медет ака аттардын баасын жакшы эле коюп атат туугандар. Өтө жогору койбоду. Андыктан туугандар алдыда номерлерге чалып сүйлөшүңүздөр. Бир бастырып кой, чатка аяктарын көрөлү, арка аяктары. Мен чатка аяктар катуу жылкыда жайбай кеңип алып жүрөт чатка. Санеттери да демеген, Бул азыр почти сухой да, азыр ат чапса боло берет азырчы. Мисалы улакка алып барыпчы, аз күн гана бастырыпчы. Бул минип багылды. Бул данчактар өзү негизи мындай сууту кандай болот экен? Данчактын ат суутудачы. Бул суутуда Тез келеби же кеч келеби? данчактар башкарган тез келет. Муну өзү данчакты өзү тургузбай эле минип баккан жакшы болот да. Бул копченый нерседе келет, основныйчы. Сухой. Сухойдо келет да. Мына азыр мына не турган нелер бул тарамыш эле да. Эт эмес буларгычы. Тың десеңиз, а? Ошон үчүн каттуу деп атпайм, темир дейт да. Темир да булат почти. 3200 доллар дедиңиз ака? 200 доллар. Мына туугандар, аттарды көрдүңүздөр. 2 ат чыкты. Алдыда номерлер Медет аканыкы коюлду, достор. Чалып сүйлөшүңүздөр. Медет ака, бир биздин көрүүчүлөргө кайрылуу кандай сөзүңүз барбы ака? Эл журтка кайрылым. Анан Замир мындай дейт да. Азыр мен чынында ден соолук менен болуп эми чыктым го. Аллага шүгүр ушунча деген адамдар мага дубасын берип атат, сурап атышат. Сиз оорубаң дейт. Эми Алла ыраазы болсун, ошо сөздү айткандагы булам бир доор да. Ооба да. Ошо адамдар Алла ыраазы болсун. Анан демекчи мен ат сууту боюнча өтө көп чабып атышат. Атым суутта мындай кылып атам, кече чаптым мен атым май чишип деп атат. Бир убакытта ошол нерсени бир айтып коюш керек болду. Кээде алып калам, кээде албай калам, Замир. Баада көп адам келет. Көп адам келип сүйлөшүп отургусу келет, башка кылат, анан баягы жерде аларды коюп коюп телефон көтөргөн дагы бул туура эмес деп ойлойм да өзүмчө. Мен бирөөгө барсам, менин сүйлөшпөй телефон алса сал жаман болосун да. Ошон үчүн не кылсаңар жакшы болот эле. Меничи бекөөбүз бир тартып чыгарып койсо жакшы болот эле, Замир. Бир эки ооз Кудай кааласа бир ошко барганда, Ошко барганда, анан ошол нерселердин аябай көп чыгып атышат. Биринчиси, экинчиси элдерге ошо заказдар мага өтө мындай таап бериң дегендер чыгып атат. Атты мүмкүн болушунча издеп атабыз. Жакшы аттарды тапканга. Жакшы аттарды, ишеничтүү аттарды. Себеби азыр YouTube'да деле эмне болуп калды, Замир. Мына Өзбекстанда көп болдум го мен. Көзүм боюнча, десолук боюнча аябай жолугушат. Не дейт? Күйгөн көп экен да. Мындай бир айткан албады, андай чыкпай калды. Ат мындай чыкты, буту мындай, топко келбейт, бербейт деп анан YouTube'дан алып айтабыз деген көп болду. Эми бардык адам өзүнүн напсысына жараша. Аны мен көбүнө айтам. Аттын жакшысын сат, жакшы ат кымбат болот, кымбат ат кымбат сат. Аздан алсаң аздан. Анан бул аттарды өтө кымбат айтышкан. Аракет кылып, соода кылышып жолго алган. Ошон үчүн мен демекчимин, эл журтка ниетине жараша ат келет. Ниетине жараша, ниет кылсын, Кудай кааласа жакшы. Жакшы экен. Анан эл журтка аманчылык тилейм. Өзбекстандык туугандар, Казакстандык туугандар, кыргыз туугандар, тажик туугандар, бүт дүйнөдө койчу баардык улмушта мусулман бир туугандар, баарыңарга аманчылык тилейм, тынччылык тилейм. Элибизде уруш, согуш болбосун. Тынчтык болсун. Алла Таала ушунча бизге берекени берип атат. Ушу берекебизди жок кылып албайлы.
Алла берешендүү. Алла Таала канчалык Аллага ибадат кылган болсок, Алла Таала бизге ошончолук берет. Уландар жакшылыктарда, тойлордо, улактарда эле кой жакшы нерселер жолуккан. Жакшылыктарга жолугушалы ака. Ким ооруп аткан болсо дертин Аллах чыкпасын, берсин. Ассаламу алейкум рахматуллахи баракат. Жакшы Медет ака, эң сонун сөздөр болду ака. Чоң рахмат сизге дагы ушундай жакшы аттарды чыгарганыңызга ака. Тынч болуңуз сиз ага.